Коопсуз шаар маселеси кече бул маселе күн тартибинде 6-чы эле атайылап акыркы кылып коюшту же убакыт ошого чоюшту айтор башталбай жатыр бүтүп калды. Кезек мага келгенде жыйынды бүтүрүп коюп тарап кетишти. Бүгүн айтууга аргасыз болуп отурам. Бүгүнкү күндөгү өкмөт колдоп, кээ бир менин кесиптешим коргоп келип аткан коопсуз шаар долбоору бул өтө кооптуу долбоор. Бул безопасный проект эмес, бул опасный проект. Бұл жерде документтерді қарай тұрған болсақ, мафиялық мандем, коррупциялық тандем бар. Ал үшін экспертті жалдаштың керегі жоқ. Бұлар ушунчалык мыйзам бузуу жолмен алып келатат, коопсуз шаар долбоорун. Соттун чечими күчүнө кире элек, а булар келишимди күчүнө киргизип койду. Бюджет жогорку кеңешке кире элек, булар бюджетке 2019 600 миллион сом киргизип койду. Кандай? Аны да газ келгенсип, атыл элек аюуду бөлүп алгансып, терисин бөлүшүп алыптыр. Мэрия 30%, штрафтардын, айыппулдардын, МВД 20, ГКМБ 5%. Бул кандай? Буну кандай түшүнөбүз? А эгер сот чечпей койсо кандай кылабыз? Кубабеди болуп качып кетсе, же болбосо жанагы Бишкек нарын Бертин нарын каскадта болуп качып кетсе эмне кыласыз ферма? Бирок болбой эле мыйзам жолу бузуу жолу менен алып күчкө салып киргизип кетишти. Буну кандай түшүнсөк болот? Бул эми мындай да. Баягы улуу сөздө уят жок дейт. Букадан качы эле кунайындын достун алып, сүтүн сатып жибердик да. А кунайын кысыр болуп калса эмне кыласыңар? Букаңар импотент болуп калса эмне кыласыңар? Ким жооп берет? Жок. Жок дегенде сурап койбойсуңарбы? Биринчи коопсуз шаар долбоору эмне үчүн ишке ашпай калганын? Кайсы вице-премьер кимден эмне сураганын генерал Зарылбек Рысаловдон айтып берет. Англичандар 10 миллион долларга өстеп келгенин Иса Шешенкуловдон сурап койгула. Кыргыз Телекомдун мурунку башчысы Нурдин Мадаминовдон сурагыла. Эмне үчүн сен жогорку кеңеште 10 миллион долларга Кыргыз Телекомдун базасына коопсуз шаарды ишке ашырам дедиң деп. Таза болбосо Анкаранын 6 миллион калкы бар шаарынын мэринен сурагыла. Эй, силер кайсы арыңарга 6 миллион шаары бар Анкарага 20 миллионга киргиздиңер деп. Бакунун мэринен сурагыла. Тажик туугандардан сурагыла, Душанбеде үчүн 22 миллион деп. Астанадан сурагыла. Азыр 35 миллионга киргизип атат. Мурун 85 миллионга каршы болушкан. Анда 422 комплекс болчу. Ар биринин баасы 200 миң доллар болчу. Азыр 35 миллион долларга берип атасыздар, өкмөт. 110 комплексти. Бир комплекстин баасы 300 миң доллар болот атат. Эмне үчүн 6 жылда 100 миң долларга кымбаттап кетти? Видео байкалышты. Мына коррупция ошол жерде жатат. Кече бул талкуулашкан жок, булар коопсуздуктан корккон жок. Булар коомчулуктан коркуп атат. Булар Момбековдон коркуп